Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar. Sabaqta Resulullah Tağus jin jana şaytanlar alamy ötülүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу себептер, жолдор, ыкмалар. Ошол маселеде Куран жана сүннөттү бекем кармануу себебине жолуна келгенбиз. Ушул маселеде бүгүнкү карай турган маселебиз бул мусулмандардын жамаатын бекем кармануу. Мусулмандардын жамаатын бекем кармануу маселеси. Имам Тирмизи риwayat кылган хадисте Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхудан узун хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, жамаатты бекем кармангыла деген. Жамаатты, мусулмандардын жамаатын бекем кармангыла жана бөлүнүүдөн алыс болгула деген, бөлүнбөгүлө деген. Карама каршылык кылбагыла бири-бириңерге. Себеп дегенде шайтан жаңгыз менен бирге болот. Ал эми экөөнөн алыс болот, алысыраак болот. Кимде ким бейиштин төрүн ортосун каалай турган болсо, анда жамаатты бекем кармансын деген. Бул жамаатты бекем карманууда пайдалар өтө көп. Себеп дегенде жамаат канчалык көп жана ошол акыйкатта бир болгон сайын ошончолук душмандар жакын жолой албайт. Ошончолук шайтан жакын жолой албайт. Себеп дегенде жамаат бул шайтандан тосулуучу бекем коргон болуп эсептелет. Себеп дегенде шайтандын кошундары бар, жортулдары бар, тайпасы бар. Жана буга туруштук бериш үчүн, буларга каршылык көрсөтүш үчүн мусулмандар дагы жамаатты бекем карманыш керек жана күчкө ээ болуш керек деген сөз. Жада калса бул маселе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн сафарда дагы, сапарга чыкканда жаңгыз чыгуудан тыйган. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бирөө сапарда бирөө шайтан деген, экөө дагы шайтан деген, эки шайтан деген. Үчөө бул топ деген. Мындайча айтканда, бул шайтан эмес деген маселеде. Шайтан дегенде бул шайтандан чыккан пикир деген бир маселе келет. Кимде ким ушул бейчек эле жаңгыз бир сапарга чыгам дей турган болсо, бул шайтандан келген, мындайча айтканда васваса десе болот. Жана ошол жаңгызга жада калса экөө болсо дагы шайтан сапарда азгар алат деген сөз. Күчкө ээ. Себеп дегенде жаңгыздыкта киши бир нерсеге бат эле кызыгып кирип кетет. Дайыма ичинде бирдемке түртүп турат. Ошон үчүн жаңгыздыктан, себепсиз жаңгыздыктан алыс болуш керек. Жана бөлөк хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, хадисте Ибн Умардан келген хадисте пайгамбарыбыз айтат, эгерде адамдар мен билгенде жаңгыздыкта эмне бар экендигин, анда түндө эч ким сапарга чыкмак эмес деген. Жаңгыз түндө сапарга чыгуу бул нерседе зыян, коркунуч көп деген мааниде. Себеп дегенде ошол түнкүсүн шайтандардын чыккан маалы болуп эсептелет. Бүт түнкүсүн, бүт күнөөнүн бардыгы, бүт жамандыктын баары түнкүсүн, түн жамынганда башталат. Бүт кылмышкерлердин баары түндө чыгат. Ошол себептен түндө сапарга чыккан киши албетте бир нерсеге кабыл болот ошон үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, ушул нерсени, ушул маселеде мен билгенди адамдар түндө сапарга чыкмак эмес дейт. Ошон үчүн албетте кескин түрдө бул тыюу салынбайт, албетте. Бул сапарга чыгуу адептеринен болуп эсептелет. Ал эми муктаждык болсо, же бир пайда үчүн болсо, аалымдар албетте уруксат берет, сапарга чыга берсе болот. Бирок бейчеки жөн эле жаңгыз сапарга чыгуу, өңчөй түндө чыгуу бул жакшы нерселерден эмес. Бул сапарга чыгуу адептерине каршы келген амалдардан болуп эсептелет, балким шайтандын амалдарынан болуп эсептелет. Ошон үчүн эгерде киши сапарга чыга турган болсо,
күндүз чыкканы жакшы жана бир топ мусулмандар менен. Себептен мусулмандар менен бир болгондун пайдасы өтө чоң. Ыймандуулар менен бир болуш керек. Себеп дегенде чөйрө баарына маалым нерсе өтө катуу таасир этет адамга. Жада калса ыймансыз ыймандуулар менен жүрсө, ыймандуу болуп кетиши ыктымал. Ошол эле убакта ыймандуу ыймансыздар менен жүрсө дагы ыймансыз болуп кетиши ыктымал. Ошол себептен Аллах Таала Кур'анда дагы айтат: "Вакуну ма'a содиқин" дейт. Чынчылдар менен бирге болгула дейт. Чынчылдар менен, ыймандуулар менен, мусулмандар менен, адилеттүүлөр менен, ушулар менен дайыма бирге боло берсең, ошолордун табияты тартып аласың. Себеп дегенде сөз бар, ат-табу саррока дейт. Табият ууру болот. Ким менен жүрсө, ошонун табиятын урдай берет. Ошон үчүн жамаат менен бир болуп, мусулмандар менен жүргөндүн пайдасы өтө чоң. Ошонун эң чоң дагы бир пайдасы бул шайтандан тосук болосуң. Шайтан сага келе албайт. Шайтан каршы кылсымал бир үйүр, койдун үйүрүнөн бир койду кандай бөлүп чыгарып анан ошону жегендей, шайтан дагы жамааттан бирөөнү азгырып, васваса кылып атып, мындайча айтканда, жаман көрдүрүп атып, жаман ой салып атып, ошол жамаатка ошол жерден сүрүп чыгарып туруп, анан кийин өзүнүн ишин ишке ашырат, өзүнүн максатын ишке ашырып, ошол кишини жок кылып, такыр бир кыйроого учуратат. Ушул жерден токтотуп турабыз. Жана бүгүнкү үйрөнүүчү адаттагы биздин дуабыз. Бул дуа кимде ким эгерде сага өзүнүн байлыгын болобу, мал мүлкүн болобу, эгер берем дей турган болсо, бере турган болсо, ошол кишиге эмне деп дуа кылыш керек. Хадис Анас ибн Маликтен келет, имам Бухари риваят кылат Сахих Бухариде. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба Меккеден келген. Жана пайгамбарыбыз ошол убакта Меккеден келген мухажирлер менен жергиликтүү Мединанын эли ансарларды, ошо сахабаларды бири-бирине бир туугандаштырган. Себеп дегенде бири-бирине көмөктөшүп, көз болуп жүрүш үчүн, жардам бериш үчүн. Ошондо Абдурахман ибн Ауф деген мухажир сахаба менен Саад ибн Робия деген ансар сахабаны бир тууган кылышат. Буну ал-Муаха дейт. Ошол бир тууган болушкан, жардам беришкен. Ошондо Саад ибн Робия Абдурахман ибн Ауфка айткан: "Мен бул Медина элинин эң байымын" деген. Байлыгымды экиге бөлүп, жарымын сага берем деген. Абдурахман ибн Ауф айткан, мындай деп дуа кылган: "Баракаллаху лака фи ахлика ва малика" деген. Аллах Таала сенин үй бүлөңө жана байлыгыңа береке берсин деген. Бул дагы деле болсо диндеги бир туугандыктын бир көрүнүшү. Диндеги бир туугандык ушундай болот. Диндеги бир туугандык кадимки балким кан бир туугандыктай болот. Балким андан ашып кетиши мүмкүн. Эгер кимде ким бул ыйманды туура түшүнгөн болсо, албетте бул бир туугандыктан өткөн бир туугандык болбойт. Ошон үчүн жанакы Саад ибн Робия бүт болгон нерсесинин жарымын сага берем деп атат. Бирок ошол эле учурда ошол замат Абдурахман алып ийген жок да. Аллах разы болсун, жазакаллаху хайран деп. Себеп дегенде мусулман өзүнүн аброюн, өзүнүн абирин, өзүнүн намысын сактап жүрүш керек. Эч убакта мусулман адамдарга муктаждыгын көрсөтүп, жашын төгүп, бирөөнүн колун карап, садакага таянбаш керек. Өзү аракет кылып иштеш керек. Ошон үчүн Абдурахман ибн Ауф айткан: "Мага бул кереги жок" деген, "Сага рахмат" деген дагы анан дуа кылган. Дагы ушул сенде болгон нерсеге Аллах берекесин берсин деп, "Баракаллаху лака фи ахлика ва малика" деген. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө, жакындарыбызга, болгон нерсебизге, байлыгыбызга, мүлкүбүзгө берекесин берсин. Жана шайтандардын, жиндердин зыянынан, айылакерликтеринен,
азгырууларынан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.